Парламентте депутаттар бош кызмат орындарына өкмөт сунуштаган талапкерлерди карады. Аларды сунуш кылган өкмөт башы эл өкүлдөрүнүн суроолоруна жооп берип, кайсыл кызматтык орунга кандай кадрларды тандаганын түшүндүрүп берди. Ар бир өзүнүн колунан келген ишти аткарды. Бирок экономика министрлигинин негизги иши болгон инвестиция жаатында бир топ кемчиликтер болду. Айыл чарба министрлигинде экспортту өнүктүрүү боюнча коомчулуктун талкуусуна узак убакыттан бери алынып жаткан наразычылыктар болду. Мунун баарын эске алып, бул министрликте өкмөт бардык шарттарды түзүп бердик, бирок натыйжа коом каалагандай, экономика каалагандай болгон жок. Өкмөттүн аппарат жетекчилигине Самат Кылжиев, экономика министри кызматына Санжар Мукамбетов, айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрине Эркинбек Чодуев, ал эми маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасы кызматына Дастан Дугоевдордун талапкерлиги көрсөтүлдү. Алгаш депутаттарга талапкерлер аткара турган иштери тууралуу маалымат беришти. Негизгиси бүгүн таза иштеген ишкерлерге кошумча оорчулук келтирбей, салык төлөгөндөрдүн санын кеңейтүү аркылуу бул маселени чечсе болот деп ишендире кетет элем. Биринчи эле эл өкүлү экономика министрине көрсөтүлүп жаткан талапкер Санжар Мукамбетовго эгер министрликти жетектеп калса, андагы аткезчилик менен ташылып калган товарларды кантип ооздуктай турганын, кыргыз экономикасын көтөрүүнүн кандай алгылыктуу жолдору бар экенине кызыкты. Тийиштүү службалар, бажы кызматы бар, налоговый полиция бар, чек ара кызматы бар. Жалпы бир өзүңүз башында туруп бир жалпы план түзүп, премьер-министр кол койдуруп, бир ай бир анализ кылып көргүлөчү, бюджетке канча пайда түшөрүн, ошондо көрөсүңөр. Ал эми айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри болчу Эркинбек Чодуевке картошка көйгөйүн быйыл кантип чечери тууралуу суроо узатышты. Ошондой эле Чодуевдин эгер кызматка дайындалып калса, эмнеден баштай турганы да көпчүлүктү кызыктырды. Биринчи кезекте сатууга шарттарды түзгөнгө сөзсүз аракет кылабыз. Анан ушул министрликтин өзүндө отдельно мына экспорт, отдел продвижения и развития экспорта деп бир жаңы отдел түзүлөт. Ошо отдел ассоциациялар менен иштеп, экспорт маселесин толук чечкенге биз биринчи кезекте аракет кылабыз. Аны менен катар эл өкүлү Эмил Токтошов маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрагалыгына талапкер болуп жаткан Дастан Дугоевдун биометрикалык паспорт даярдоо боюнча тендер чырына кандай тиешеси бар экендигин сурады. Жасалма паспорттор боюнча фигуранттар деп сиздин фамилияңызды атап, сизди суракка чакырды. Ошол эмне үчүн сиздин фамилияңыз кошулду? Биз кимди шайлаганыңызды билип алалы да. Эмнеге кошулуп калдыңыз ошол фигуранттардын арасына? Азыркы убакытта тергөө жүрүп жатат, анан чечим чыгат. Бирок азыркы убакытта мен ал жерде көбү катары анан тендерди өткөзүү, аны кандайдыр бир андан ары жыйынтыкка чыгарууда менде эч кандай катышуум болгон эмес. Орду толукталып жаткан министрлердин дарегине буга чейин бир канча сындар айтылып, тармактагы кемчиликтер элдин нааразылыгын жаратып келген. Эми жаңыдан келип жаткан кадрлар андагы көйгөйлөрдү канчалык деңгээлде оңдоп кете алат, аны убакыт көрсөтөт. Элиза Нурматова, Тилек Жуматаев, Ош Бирим жаңылыктары.